Эфирде аптанын орчун окуяларын талдаган апта сереп маалымат аналитикалык программасы менен Шайырбек Эркин, амансыздарбы. Кыргызстандын коомдук саясий турмушу адаттагыдай эле бул аптада ар кандай окуяларга бай болду. Биз ошол окуялардын эң орчундууларын иргеп алдык бүгүнкү берүүбүздө. Алмазбек Атамбаев КСДП төрагалыгынан кетти. Коопсуз шаар, айыппулдар азаябы? Жөнөкөй таксист бир күн кечке жанталашып отуруп 1,5 миң сом акча тапса, ал акчасы айыппулдун жарымын төлөгөнгө гана жетпей калат. Мен төлөөсүн башым кесип алмакмын. Машинамды камаса мындай. Балдардын ырысын чоңдорго берип атабыз да. Жанга баткан жакырчылык. Кыргызстанда ар бир 3-чү бала жакыр турмушта өсөт. Кароосуз калган баалуу жана тарыхый имарат. Учурда үстүнөн суу тамып, ичи ар кайсы жере көлмөк боло баштаган экен. Мындан тышкары бул кире бериш жагына өз алдынча курулуш жүргөнүн дагы көрүүгө болот. Азырынча кожоюндарынан эмне максатта курулуш жүргөнүн биле албадык, бирок негизинен тарыхый жайга өз алдынча курулуш жүргүзүүгө мыйзам жол бербейт. Алдыда ушул окуяларга кенен токтолуп, талдап анализдейбиз. Эксперттер тиешелүү адистер менен маектешебиз. Берүүбүздү соңку саясий кабарлар менен баштайлы. Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагалыгынан жана курамынан кеткени жарыяланды. Экс-президент мындан тышкары партиянын саясий кеңешин жетектөөдөн да баш тартты. Партиянын саясий кеңешинин бүгүнкү жыйынында анын ордуна төраганын ордун басары Асель Кодуранова шайланды. Мындай кадам экс-президенттер тууралуу жаңы мыйзамга байланыштуу жасалууда. Анткени Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга кирген өзгөртүүлөргө ылайык экс-президент саясий же мамлекеттик бийлик органдарында жетекчилик кызматтарды ээлей албайт. Ошондой эле саясий партиялардын башкаруу органдарында иштегенге болбойт. Бул мыйзамдык өзгөртүүгө президент Сооронбай Жээнбеков 16 майда кол койгон. Бирок ага чейин эле өткөн апрель айында Юстиция министрлиги Атамбаевдин бул партиядагы лидерлигин жокко чыгарып, анын ордуна Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеп келген Сагынбек Абдрахмановду каттап койгону белгилүү. Буга макул болбогон Атамбаев тарап башкы прокуратурага кайрылып, териштирүүлөр жүрүп жаткан. Ошондон тарта КСДП экиге бөлүнүп, тизгини талашта. Атамбаев демекчи, мунун алдында экс-президенттин жан сакчысы Дамир Мусакеев 5 жылга кесилип, сот залынан камакка алынды. Мындай чечимди жума күнү Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарды. Калидор! Дамир Мусакеевке жазык кодексинин 320-беренеси, тактап айтканда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген берене боюнча кылмыш иши козголгон эле. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди туура эмес бөлүштүргөн, коррупцияга жол берген деп айыпталууда. Ага чейин Мусакеевке жазык кодексинин мыйзамсыз баюу деген 323-беренесинин негизинде да иш козголуп, ага Бишкекте бир канча элиталык батирлер, Чүйдө жана Ысык-Көлдө жер тилкелери таандык экени айтылган. Бирок Дамир Мусакеев өзү бул айыптарды карандай калп деп четке кагып келатат. Эми анын чынтөгүнүн тиешелүү кызматтар териштирүүдө. Ордо калабыз Бишкекте коопсуз шаар долбоору ишке киргенине 3 айдай болуп калды. Бул аралыкта жол кырсыктарынын саны баш калаада 1,5%, жол кырсыктарынан каза тапкандардын саны былтыркыга салыштырмалуу 6,5%га кыскарган. Ошол эле учурда эреже бузган айдоочулардан 70 миллион сом чогулган. Бирок айдоочулар арасында айыппулдун өлчөмүнө нааразы болгондор арбын. Мындай нааразылыктардан улам өкмөт аны азайтуу жолдорун издөөдө. Ушул жумада өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууда келип чыккан маселелерди, айыппулдун көлөмүнүн негиздүүлүгүн иликтеп чыгуу үчүн атайын жумушчу топ түзүү тапшырмасын берди. Коопсуз шаар долбоорунун күнгөй тескейин кабарчыбыз Исмат Ибрагимов иликтеп көрдү. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча 400дөн ашык камера иштеп жатат. Ал эми айдоочуларга айып катым март айынан баштап келе баштаган. Бүгүнкү күнгө чейин коопсуз шаардын алкагында айдоочулар 70 миллион сомдон ашык айыпка жыгылган. Ар бир айдоочуда 3 миңден 30 миңге чейин айып пулу бар. Ал эми алардын басымдуу бөлүгү таксисттер жана жөнөкөй кичи маршруткаларды айдаган жарандар. Штраф мага 2 жолу келди. Балдардын ырысын чоңдорго берип атабыз да. Мен төлөөсүн башым кесип алмакмын. Машинамды камаса мындай.
стоп линияны тебелеп алсаң 3000 сом, жол чийинден өтүп кетсең 3000 сом айып салынат. Жөнөкөй таксист bir күн кечке жанталашып отуруп 1500 сом акча тапса, ал акчасы айып пулдун жарымын төлөгөнгө гана жетпей калат. Мындан чыгып, эл нааразы болуп, коопсуз шаар элдин коопсуздугун ойлой эле анын чөнтөгүндөгү акчасын алган долбоорго айланды деп сындагандар дагы бар. Алмаз Насреддинов эл ташып оокат кылып бала чакасын багып келатат. Таң эрте жолго чыгып, кардар күтүп, түн огончо иштеп жүрүп, 1500 сомдой тыйын табат. Унасы деле башкалардай болуп жаң эмес. Буга чейин дөңгөлөгү айланып турсун деп тапканынын жарымынан көбүн унасына чаптаса, камералар коюлгандан кийин чыгашасы андан да ашып, айып пул төлөөнүн айласын таппай айланчыктап жүрөт. Штраф мага 2 жолу келди. Мен экинчисин Кудай буйруса төлөйм деп жүрөм. Балдардын ырысын чоңдорго берип атабыз да. Мындайча айтканда. Штраф өзү негизи өтө эле көп. Аны эл деле көтөрө албайт го, жакында мындай жол менен барса айтыш кыйын, эл деле көтөрүлүп кетет го деп ойлойм. Азыр ар бир үйдө бирден машина бар. Мисалы мага азыр жолдор талапка жооп бербейт мисалы. 2 машина бата турган жерге 3 машинанын немесин штрафы келип атат. Азыр меникине ошондой эле болуп атат. Буларды мен кантип төлөйм? Каарманыбыз Алмаз сыяктуу шаар тегеренип эл ташып жан баккандар аз эмес. Калаада иш берүүчү ири ишканалар аз болгондуктан элдин басымдуу бөлүгү базардан кийин эле киши жеткирип тиричилик кылып жүрөт. Ал эми коопсуз шаар ишке түшүп, камералар эреже бузууларды каттай баштагандан кийин ансыз деле жарытып акча таппагандардын жашоосу бир топко кыйындай түштү. Бир күндө 2-3төн айып пул келип, жумушту таштап атсакпы деп башы каткандар да жок эмес. Момундай штрафты көбөйтүп коюп, мына штрафтын кагаздары келип атат. Бул штрафка биздин кудуретибиз жетпейт төлөгөнгө. Анткени себеби мына 3000 сомдон кээ бирөөнө 15000, кээ бирөөнө 20000, мага мына 10000 чыгып келип атат. Мисалы үчүн мен бул штрафты төлөй албайм. Мен төлөөсүн башым кесе алмакмын. Машинамды камаса камасын эмне кылайын анан? Айла жок болуп атат ошо турмушундай да. Ошон мен жана каршы тарапка каршымын. Пожалуйста, ушу өкмөттөн суранарым, чоңдордон суранарым, депутаттардан суранарым, штрафты азайтып берсин бизге. Таксисттер болсо, айып салардан мурун айдоочуга шарт түздү деп наалайт. Жолдордун начардыгы, тардыгы жана жол чийиндердеги тыгындардан улам айдоочулардын чөнтөгү жукарууда. Коопсуз шаар долбоору иштеп кетүүсү үчүн жолдор дагы толук талапка жооп бериши керек. Маселен, Европа өлкөлөрүндө жолдор 4 жана 6 тилкелүү болуп, керектүү жерде жол асты жана жол үстү жолдору бар. Ал эми бизде болсо 2 жана көп болсо 3 тилкелүү. Алардын бирөөсүнө дагы монтип унаалар токтоп алганда айдоочулар аргасыздан айыпка жыгылат. Шаардын инфраструктурасы мурунтадан ушундай калыптангандыктан Бишкектин ички жолдорун кеңейтүү бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Ага карабастан кала жетекчилиги тыгындарды азайтуу жолун издеп, керектүү жерлерге тиешелүү жол белгилерди да илип чыгууда. Бирок муну менен маселе чечилип калчууда эмес. Негизи коопсуз шаар долбоору адам өмүрүн алган жол кырсыктарын азайтуу жана алдын алуу үчүн ишке киргизилген. Бул долбоордун алкагында 108.107 айдоочуга айып пул салынган. Бул маалыматтар унаа ээлерине жиберилген. Бүгүнкү күндө болсо айып пулдун 44%ын айдоочулар төлөгөн. Айып пулдардан чогулган акчанын жалпы суммасы учурда 70 миллион сомго жетти. Айдоочу айыпка жыгылганы тууралуу билдирүү алган күндөн тартып, 15 күндүн ичинде айып акчанын 50%ын гана төлөйт. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда жол эрежелерин бузуу кескен кыскарган, жол кырсыгынан каза болгон жана жабыркаган учурлар өткөн жылга салыштырмалуу 44%га азайган. Жол эрежелерин бузуу фактылары да 32%га кыскарган. Чынын айтканда баягы статистика мындай жакшы жагына кетти десек болот да. Мына тактап айтканда жалпы Бишкек шаары боюнча ошол 133%ке жеткен жанагы жол кырсыгынан каза болгондордун саны азыркы күндө 68%га азайганын байкап атабыз. Ал эми Чүй областынын аймагында каза болгондордун саны 37%га азайып атат. Ал эми жалпы жол кырсыгын ала турган болсок, жалпы жол кырсыгы Бишкек шаарында 5%га, ал эми Чүй областынын аймагында 4%га азайып атат да. Ар бир жол кырсыгынын артында биз билебиз, бул адамдын өмүрү жана адамдын ден соолугу болуп атат.
Коопсуздук үчүн жакшы иш жасалды делгени менен айыптын акчасын төлөө күн санап кыйындап, элдин нааразычылыгы күчөп баратат. Коомчулукта көпчүлүктө жапырт каршылык көрсөтүп, митингге чыгууга чакыргандар да болууда. Маселени буга чейин эл өкүлдөрү көтөрүп, айыппулду төлөөгө келгенде элдин айласы куруп калаарын өкмөт башчыга бир канча жолу эскерткен. Жана штрафты көлөмүн биздин депутаттар менен чогуу сүйлөшүп азайталы. Кыйын болуп атат элге. Туура түшүнгүлө. Шарт суперленди. Ортодогу паласаны кечип кетип атат, 3 миңден төлөп атат бүгүнкү күндө. Айласы кетип атат, төлөй албай атат. Кожоек Чачыбекович, мыйзамды бузбай, тартипти бузбаса төлөп эле койсун да. Ана мен базып алып турмун, ана минтип коюп турмун, анан тигинтип коюп турмун, төлөбөшүм керек деген бул. Шарт түзүлбөй атат. Анда туура эмес да. Мухалифка Жүйшөкевич, муну карайлы деп атат. Жок, бирок андай жарандар көп болсо 5% болор. А 95% сакталат. Мейли, мен өзүмдүкүн айттым. Айыппулду азайтуу тууралуу эл өкүлдөрүнүн пикири жана элдин талабын туура эмес дегендер дагы бар. Жарандык активист Галина Давлетбаева кичине жанга оор батса эле төлөй албайын деп айгай салбай, тартипке келүүнү да жалпы журт үйлөнүшү керек. Антпесе коомдун кызыкчылыгы үчүн маанилүү болгон мыйзамдар жыйынтыгын бербей, мурдагыдай башаламан кыймыл улана берет. Айыппулду эмнеге киргизип атышат? Айыппулду ошол жарандарды, айдоочуларды, ошол жөө жүргүнчүлөрдү тартипке келтириш үчүн. Мунун аркасында адамдын өмүрү турат. Эми ошо менен адамдын өмүрүн бир таразага салууга болбойт да, салыштырууга болбойт да. Эгерде ушул мына 3 айдын ичинде жол эрежени бузуу азайды деп мына маалыматтарды алып атабыз, демек бул иштейт экен да. Анан айыппулдун азайтыш керек дегенде мен мисалы каршымын. Айыппулду бекеринен аны дагы бир топ иштеп чыккан, баарын тең карап чыккан. Мисалы Сингапурда ушундай айыппулдарды киргизген да, ал жерде деле айлык маянасы өтө деле жогору эмес. Бирок ар бир бузууларга алар $500 өйдө кылышкан. Акчадан да адам өмүрү маанилүү деген активист Галина Давлетбаева элди сабырдуулукка үндөп, мыйзам менен жашоого көнүүгө чакырат. Айыппулдардын көлөмү башка өлкөлөрдө да төмөн эместигин айтат. Маселен, Европадагы айыппулдарга көз чаптыра турган болсок, Бельгияда жол эрежесин бузгандар 150 евродан, Австрияда болсо 300 евродан өйдө айыппул төлөйт. Ал эми Улуу Британияда болсо мас болуп рулга отургандарга 7200 еврога чейин айып салынат. Аларда да жаза пулдары биздики сыяктуу эле жашоо минимумуна карап чыгарылган. Албетте алардын жолдору, шаарларындагы инфраструктураны биздикине салыштырып болбойт деңизчи, бирок талаптар да жеңил эмес. Тартип ошол жеңил эмес талаптардын негизинде жолго коюлган. Өкмөт айыппулдун көлөмү элдин мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бекитилгенин айтып келет. Бирок статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда эң төмөнкү айлык 2000 сомго жетпегенин эсепке алсак, ал акча бир айыппулду төлөөгө да жетпей калат. Мындан келип, коопсуз шаар эмес эле кооптуу долбоорго айланганын айткандар дагы, ошондой эле тартуу үчүн ири айыппул зарыл экенин белгилегендер дагы бар. Порядок болуш керек. Себеби мен айыппулга каршы деле эмесмин. Андай кылбаса кыйыныраак болуп калат. Себеби биз көнүп калган адамдар көп. Правиланы карабайт, айдагандар и так аңсыз деле болуп атат. Не каждый могут оплатить такой штраф. Есть, допустим, который получает в месяц 5000, ему придет 5 штраф, и попробуй его оплатить. Я согласен с этим размером, потому что будет тогда порядок. Просто мен ойлойм эл дайырбыз го деп жүрөккө карапайым калып. Айыппул тууралуу коомчулуктагы ар түрдүү талаш тартыш жана сын пикирлер, ошондой эле депутаттардын сунуштарынан улам өкмөт бул жумада айыппулдун суммасын азайтуу маселесин карап көрүүнү чечти. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коопсуз шаарга тиешеси бар бардык мамлекеттик мекемелердин жетекчилерин чогултуп, коопсуз шаар долбоорунун оң жана терс жактарын, ошондой эле айыппулдардын көлөмүнүн негиздүүлүгүн иликтөө үчүн жумушчу топ түзүүнү тапшырды. Жумушчу топко Ички иштер министрлиги да айыппулдар боюнча сунуштарын бергени турат. Ички иштер министрлигинин жол кайгуул кызматынын орун басары Иманалы Саркулов жумушчу топ иликтеп чыккандан кийин деле мас абалында унаа айдаган жана катуу ылдамдыкта жүргөндөргө айыппулдун көлөмү ушул бойдон калуусу керек деп эсептейт.
эгер чын эле ушул баягы жанакы стоп линия деп атабыз да, ошо стоп линияны тебелеп кеткен жол болсо, жол чийиндерин тебелеп кеткен бузуулар чындап эле ошо жол кырсыгына аябай көп мындай өбөлгө тийгизбесе, адамдын өмүрүнө же болбосо адамдын ден соолугуна мынчалык баягы зыян келтирбей турган болсо, ошол маселелерди карап көрүп, анан өзүбүздүн сунушубузду мен берем деген ойдомун. 6 ай мурун старт берилген коопсуз шаар долбоору учурда негизинен Бишкек жана Чүй облусунда иштеп жатат. Өкмөттүн планы боюнча жыл аягына чейин өлкө аймактарына толугу менен көзөмөл камералары орнотулуп бүтүп, долбоор толугу менен иштей башташы керек. Долбоор өлкөнү толук камтыганга чейин өкмөт долбоорду борбордо ишке ашырууда кетирилген кемчиликтерди иликтеп чыгып, кийинки баскычтарында катачылыктарга жол бербеши керек болот. Ошондой эле борбор жана аймактардын инфраструктурасын коопсуз шаардын талабына ылайыктоо күндүн талабы болуп турат. Исмат Ибрагимов, Кутман Маматаземов, Рахат Токсобаев, Автосереп, 5-канал. Уза бараткан аптада Кыргыз өкмөтүндө бир катар кадрдык өзгөрүүлөр болду. Өткөн аптада KT Mobile деп аталган ишкана түзүүдөн чыккан чырдан улам өкмөт сынга кабылып, ага премьер-министрдин бажасы Иманкадыр Ырсалиев аралашканы уудуу кеп болгон. Эми ушундай жагдайдын жаралышына жол берген деп табылган өкмөт аппаратындагы жетекчилер кызматтан кетти. Тактап айтсак, өкмөт аппаратынын жетекчиси Шамил Асымбеков, анын орун басары Мурат Мукамбетов жана Маалыматтык технологиялар комитетинин башчысы Бакыт Шаршембиев иштен алынды. Ага удале өкмөттүн дагы эки мүчөсү, айыл чарба министри Нурбек Мурашев менен экономика министри Олег Панкратов кызматтан кетти. Бул эки министрге карата акыркы убакта коомчулукта сын пикирлер көбөйүп кеткен. Анын алдында эле Мурашев ишкерлердин добушу менен өкмөт мүчөлөрүнүн арасынан 2018 жылы эң начар иштеген жетекчи деп табылган. Айрыкча айыл чарба министрлиги өткөн кышта картошка арзан болуп өтпөй калышына байланыштуу үстөкө босток сынга кабылып келди. Мындан улам айыл чарба министрлигинин эмне кереги бар, аны жоюп салуу керек деген пикирлер парламент трибунасынан бери айтылып турду. Министрлер кызматтан кетер замат Кыргыз интернет айдыңында бул бошогон орундарга талапкерлер сунуш сала баштады. Атүгүл 28 жаштагы Тилек Токтогазиев аттуу ишкер жигит айыл чарба министрлигинин кызматына өз талапкерлигин көрсөтүп, бул тармакта кардиналдуу реформа жүргүзүүгө жоопкерчилик алууга даярдыгын айтып чыкты. Аны мындай батыл кадамга барууга эмне түрттү? Ал кантип реформа жасайт? Деги эле кедерине кеткен бул министрликти өзгөртүү оңдоо мүмкүнбү? Болсо кантип? Бул суроолорду министр болсом кыйратам деп жаткан ишкер Тилек Токтогазиевдин өзүнө жолдоп көрөлү. Тилек, мына сиз бошогон айыл чарба министри кызматынын ордуна өзүңүздүн талапкерлигиңизди көрсөтүп, бул багытта мен кардиналдуу реформаларды жасайм деп өтө ишенимдүү айтып атасыз да. Мындай ишенимге эмне себеп? Бул ишеним каяктан чыгып атат? Бул ишеним жөн эле ойлордон эмес, бул ишеним 7 жылдык тажрыйбадан чыгып атат. Мен ушул 7 жылдын ичинде ошо Кыргызстандын бүткүл жерлерин кыдырып чыгып, айылдагы иштер менен иштешип, өзүм 7 жылдан бери айыл чарба тармакта иштеп жүрөм. Бул күнөс кана тармакта, бул айыл чарбанын эң бир оор тармагынын бири. Анткени биз мындай эшикте өспөгөн убакта өстүргөндөй технологияларды колдонуп, аябай оор тармакта ишти жүргүзүп жүрдүк. Ал жакта дагы 5 жылдай кыйналып атып, 6-7 жылдар эле ушул кризистерден чыгарып, жаңы технологияларды ойлоп табып, кийиз менен жапкан менен биз мисалы үчүн көмүр расходторубузду азайтып, бүт азыркы убакта мисалы үчүн эгерде мурун Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан чыккан продукция биз менен салыштырганда арзаныраак болуп атса, баасы азыр болсо биз алардан арзан кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан мен болсо ушул акыркы 3 жылдан бери талаада иштеген, мал менен иштеген кишилер менен, ар кайсы тармакта кишилер менен сүйлөшүп атсам, айтып атышат, эмнегедир акыркы 3 жылдын ичинде аябай оор болуп баштады дейт да. Кээ бир дыйкандар ошол дуңган биздин билебиз да, дуңгандарыбыз бар. Алар болсо ата-бабалары менен мурунтан бери иштеп жүргөн дыйкандар. Кээ бирлер менен сүйлөшсөм айтат, мындай оюм келчү эмес дейт мурун. Эч качан ойлончу эмесмин дейт. Бирок ушул 3 жылдан бери мен минуска кетип, банкрот болгондон артынан мен азыр өмүрүмдө биринчи жолу ушул иштеп аткан жумушумду башка нерсеге алмаштырып кетейин деген ой болуп калды дейт. Анан менин оюмча эң негизги кризис азыркы убакта бул сатуу тармагынын кризис болду. Ушул биз өзүбүздүн мындай максаттарды койдук. Сатуу жагынан эч кандай проблема кылдырбай, көйгөйлөр жаратпай. Биринчи нерсе, бул биринчи максат күзүндө
биздин дыйкандарыбыз өзүнүн продукциясын жакшы баада, керек болсо Кыргызстандын ичинде дагы, анан чет өлкөгө да саткандай максаттарды койдук. Бул кыска мөөнөттөгү максаттар. Айыл чарба министрлиги кедерине кетип, мындай аябай сын көп, коомчулукта бул министрликтин кереги жок деген дагы пикирлер айтылып атат. Эч кандай иши көрүнбөйт деген пикирлер бар. Анан ушундай учурда сиз эмне үчүн ушул министрликке барууну көздөп турасыз? Эми менин оюмча жалпы айыл чарбаны айтсак, айыл чарбанын азыркы Кыргызстандын өнүгүүсүндө ролу аябай чоң да. Эмне үчүн азыркы бул социалдык тармакта, коомдук тармакта эң көп мындай көйгөйлөрдүн баары айыл чарбада кризис болгон үчүн болуп атат да. Биз билебиз баарыбыз, миллиондон ашык биздин мигранттарыбыз чет өлкөдө жүрөт. Жакында ЮНИСЕФ статистикасын берди, 277 миң жаш балдар, кичинекей балдар ата энеси жок Кыргызстанда өсүп жататтыр. Акыркы жылы 29%га жумушсуздук көбөйүптүр. Менин оюмча ушул 3 сан бул көп нерсени көрсөтүп атат. Анан эгерде айыл чарбага азыр ставка жасап, айыл чарбанын президентибиз да айтып атат, 2 жылдан бери аймактарда өнүгүү жылдар болуп атат да. Ошондо дагы бул 2 жылдан бери аймактар өнүкпөгөндөн, наоборот, кээ бир бизнес тармакта кээ бирлери жакшы инвестициялар менен өнүгүп кетти, бирок жалпы дыйкандарыбызды алсак, көбүнчөсүндө кризис болуп, наоборот, дыйканчылык өлүп баратат да. Менин оюмча, азыркы убакта ошол айыл чарба министрлигинде чоң кризис бар. Мен ошо 10 жылдан бери бизнесте иштеп жүрөм. Анан эми Кыргызстанда баарыбыз эле билебиз, өзүм 2000 сомдон баштагам. Анан кыйынчылыктардын баарын өзүм өткөм да. Банкрот болгон күндөр көп болду. Бирок эң негизги нерсе, мен азыркы убактагы кризистен так өзүмдүн планым бар, стратегия бар, команда бар. Ошол команда менен ошол стратегияны ишке ашырганга мындай 100% өзүбүзгө ишенип атабыз. Министрликтеги кризистин себеби эмнеде? Балким менеджменттин жоктугу. Сөзсүз түрдө мындай болуп атат да. Азыркы убакта коомубуз базар экономикасын өтүп кеткен. Бирок бул мамлекеттик башкаруу системасы Советтик Союздун доорунда калып калган да. Анан бир жагы бир бутубуз бияка кетти, бир бутубуз тияка кетип талтайып калдык. Же анда айтыш керек, биз кайра эле Советский Союзга келели, плановый экономика болсун, бүт бары жерлердин бары мамлекеттикке болсун деген азыр кээ бирлердин ошондой ойлор болот. Бирок мен жаш мун катары эгерде 28 жыл мурун ушундай жаңы жолду ала алгандан кийин аягына чейин ошол реформаны бүтүрүш керек деп ойлойм. Менин оюмча ошо 28 жылдын ичинде айыл чарба министрлигинин мамлекеттик башкаруу системасында реформа жүргүзүлгөн эмес. Азыркы убакта 5000 кишиден ашык айыл чарба министрлигинде иштеп жатат. Бир жылда 2018 жылдын статистикасы боюнча 1 миллиард 700 миллион сом бюджеттен бөлүнүптүр. Анын ичинен 1 миллиард 200 миллион сом бул айлыкка бөлүнгөн. Андан калган жарым миллион болсо командировкаларына, ремонтко, ар кандай жактарга ушул 5000 кишинин мындай кызматына кетирилиптир да. Анан менде суроо жараланат. Айылдарга жүрсөң, аяктан министрликтин өкүлдөрүн көрбөйсүң. Көп нерселерде, мисалы үчүн эң көп ошол 5000 арасынан шлюздарды ачып жапкан кызматкерлер да. Бирок биз 20-кылымдын башында, 19-кылымда жашаган жокпуз. Азыр 21-кылым. Көп нерсени автоматизация кылдырса болот. Көп нерсени азыр интернет менен дагы көп нерсени башкарса болот. Кечирет, ушул тармакты оңдоо министринин колундагы иш деп ойлойсузбу? Албетте, министр деген бул министрликтин башы. Эгерде министрликтин башынын ушундай эрки бар болсо, так кыска мөөнөттө кескин реформаларды киргизем десе, анда сөзсүз түрдө болот. Эгерде мен чын айтайын, мен эч кандай саясий оюндарга ойногум келбейт. Айылдыктар менен сүйлөшүп атып, 100 миң деген дыйкандардын сөзүн эле айтып берип атам да. Ошол жактан мен акыркы бир жылдын ичинде күнөс канатчылардын ассоциациясынын ичинде жакшы өзгөрүүлөр киргиздик. Мисалы үчүн көмүрдү биздин мүчөлөрүбүз үчүн 1000 сомго арзандаттырдык.
жер семирткичтерди 2 есе арзандаттырдык баасын. Мурун 2,5 миң сом турган жер семирткичтер азыр 1,200 сомдон сатылып атат да, биздин мүчөлөрүбүз үчүн. Андан тышкары Европадан, Америкадан алдыңкы компаниялардын адистерин алып келип, биздин ички бул дыйкандарды үйрөтүп берип атабыз. Кечирсем, бул жалпы системага байланыштуу маселе болуп калсачы, мисалы үчүн бир эле министрдин колунан келбейт да балды өзгөртүү, жалпы өкмөттүн курамы, өкмөт. Эмнеге министрликтин ичиндеги көйгөйлөр көп. Бирок ошонун баарын чечкенге ичиндеги полномочиянын ичинде биз чечсек, көп нерсени чечсек болот. Көп кишилер мына бажы жөнүндө да суроолор болот да, границалар жөнүндө суроолор болот. Аякта бул коррупция менен, контрабанда менен суроолор пайда болот. Бирок мен айтып атам, биз деген азыр премьер-министр же президенттин позициясын алган жокпуз. Бул деген айыл чарба министрликтин позициясы. Ошонун ичиндеги бөлүнгөн мындай полномочиялардын ичинде биз көп нерсени жасасак болот. Мисалы үчүн Кыргызстанга, Бишкекке, базарга, Ошко, базарларыбызга ар кайсы жактардан продукциялар келип атат. Бирок аны текшерген жагынан аябай көп маселелер жаратылып атат да. Убактыбыз азыраак кетиресиз. Эгерде жок буну сатканга болбойт десек, убакыт менен контрабанда дагы азайып калат. Бул эми сиздин өзүңүздүн демилгеңиз болуп атат да, министрликке ошо талапкерлигиңизди коюп, анан мындай кандай колдоо болот атасыз өкмөт тараптан, жогору бийлик тараптан? Эми мен мындай чын айтсам, ушул инициативаны интернеттен жазганда мен ушунча көп колдоочулар болуп кетет экен деп ойлогон эмесмин да. Азыркы убакта мына Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан, Россиядан, Америкадан, Европадан, Туркиядан биздин жарандарда колдоолорду жазып атат. Анан эгерде башында менде дагы мындай күмөндөрүм бар болсо, ушундай колдоо менен алар жөн эле колдоо издеп жазган жок, биз кызмат кылып берели. Жөн эле кызмат кылып берели, жардам берели. Ушу менен үмүт келсин. Ушу менен өзгөрүүлөргө үмүт келсин деп айтып атышат да. Буюрса, социалдык жактан күчтүү мобилизация болуп атат. Ушул мобилизацияны пайдаланып, менин оюмча бизге бир мөөнөткө, кыска мөөнөткө да шанс берип, ошол жактан ушул кыска мөөнөттүн ичинде результатты көрсөтпөсөңөр бошоткула дегендей ультиматум бизге койсо болот. Биз ошондо өзүбүздүн өкмөт тарапы профессионализмди көрсөтөбүз деп ишенесизби азыр? Азыркы убакта менин оюмча өкмөткө ишеним аябай азайып калды. Жалпы коом тараптанчы. Анан жаш мындай жаңы кишилер керек болот. Жаңы кишилерге, жаңы өзгөрүүлөргө эл суусап калды да. Менин оюмча колдогонго жакшы эле мындай өкмөт андан утат го деп ойлойм. Анткени биз профессионалдар менен эч кандай саясий оюндарды ойнобой, бул чарбачылык маселелерди чечкенге. Азырынча бирок эч кандай кеп сөз жок өкмөт тараптан, сиздин жемиге менен. Бүгүн бул дем алыш күндөр болуп атат. Буюрсайм биринчи күнү кандай бир сөздөр болот го деп күтөбүз. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик, тилегиңизге жетиңиз. Бүгүн Кыргызстандын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо кагылып, окуу жылы жыйынтыкталды. Миңдеген окуучулар 11 жыл окуган мектеби менен кош айтышып, чоң турмушка кадам таштоонун алдында турат. Расмий маалыматка таянсак, быйыл өлкөдөгү 2262 мектепте 9 классты 95 миң, 11 классты 61 миң бүтүрүүчү аяктап жатат. Албетте, мектептердеги бүтүрүүчүлөр акыркы жылдары ар кандай тыюу салууларга карабай, шаан шөкөттөр менен коштолуп келгени жашыруун эмес. Быйыл да Билим берүү жана Илим министрлиги бүтүрүүчү класстардын окуучуларына акыркы коңгуроо майрамына карата акча чогултуп, белек алууга, кымбат автоунааларга түшүп, үлпөт куруп, кафе-ресторандарда сайрандоого тыюу салган. Милиция бул күндөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканы да кабарланды. Бирок тыюу салууларга карабай шаан шөкөт коштогон кечелер боло жүргөндөй эле ачык да, жашыруун да өтүп жатса керек. Тилекке каршы мындай шаан шөкөттөр ар кандай кырсыктар менен да коштолбой койбойт. Маселен, бүгүн Оштун Ноокат районунда окуучулар түшкөн бир машина жол кырсыгына кабылып, ар кандай жараат алган 4 бүтүрүүчү ооруканага жеткирилгени белгилүү болду. Кырсык 24 майдын кечинде Ноокаттын Акчал айылында болгон. Облустук милиция мектепти бүтүп жаткан бала атасынын машинесин айтпай айдап чыгып, жанына 3 классташ кызын отургузуп алганын, катуу ылдамдыкта бараткан жеңил машина сарайды сүзүп кырсыктаганын кабарлады. Ушундай бөөдө кырсыктар болбош үчүн жыл сайын акыркы коңгуроо алдында мектептерде түшүндүрүү иштери жүрүп, эскертүүлөр берилип турат.
Бала демекчи бүтүрүү кечелерине бир күн мурда Бишкекте өткөн ачык диалог аттуу жыйында Кыргызстандагы ар бир 3-чү бала жакшылыкта өсөөрү, жанга баткан жакыр турмуш баланын калыптануусуна, өсүп өнүгүүсүнө оңбогондой таасир этери айтылды. Кыргызстанда ар бир 3-чү бала кедейликте өсөт. Ал эми Улуттук статистика комитетинин маалыматында өлкөнүн калкынын 38%-ын балдар жана өспүрүмдөр түзөт. Бирок 32% же 787 миң бала Кыргызстанда кедейликте жашайт жана өсөт. Алардын ичинен 200 миңге жакын бала эң кедейликте чоңоет. 787 миң кедей баланын ичинен 290 миңге жакыны гана жөлөк пул алат. Балдары бар кедей үй чарбалар мамлекет тарабынан жөлөк пул түрүндө кепилденген социалдык жардамды албайт. Алар 60%-дан ашык. Изилдөөлөр боюнча балдар кедейлиги экономикалык жактан ЭДПнын 1%-дан 5%га чейинки жоготууларын алып келерин көрсөтүп турат. Кыргызстандын контекстинде бул болжол менен 1,5 миллион АКШ доллары. Биз балдарга инвестициялабай жана инвестициялардын убактысын кийинкиге калтырып, күн сайын экономикалык жоготууларга кабылып жатабыз. Бир учурларда Бишкектин түштүк тарабында эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсү өтчү. Абасы таза. Бак тарактарга курчалган кооз имарат болгону дале улуу муундун эсинде болсо керек. Эл арасында орусча кыскартылганы боюнча ВДНХ деп аталган ошол тарыхый имарат эми жок болуу коркунучунда турат. Аны бир канча жыл мурда Ли Жон Бек аттуу кореялык ишкер ижарага алып, оңдоп түзөп иштетмек болгон. Бирок бүгүнкү күнгө чейин имарат каралбай турат. Ижара акысын төлөбөй жүрө берип, мамлекетке карызы да миллиондогон сомго жеткен. А Бишкектеги ири көргөзмө жарманкелер атайын жай жоктугунан спорт сарайында же башка имараттарда эптеп кыпчылып өтүп келет. Учурунда ушундай чоң көргөзмөлөр үчүн ылайыкталып салынган. Азыр кароосуз жаткан тарыхый имаратты заман талабына жараша оңдоп түзөп алсак, эмнеге болбойт? Же бул имарат ушинтип талкаланып жок болушуна кимдир бирөөлөр кызыктарбы? Бул суроолорго кабарчыбыз Кутман Маматазимов жооп издеп көрдү. Бул СССР маалында элдин чарбалык жетишкендиктери көргөзүлүп турган имарат болгон. Тагыраак дыйкандардын кандайдыр бир өзгөчө түшүмдөрү, малчылардын, илим изилдөөчүлөрдүн жетишкендиктери элге тартууланып турган. Мындан тышкары мына бул короосунда гүлдөр өстүрүлүп, айылдан шаарга келгендер дал ушул жерден сүрөткө түшүп, кайра айылга барып мактанчу экен. Бүгүнкү күндө бул тарыхый жай кароосуз калып, урап кетүү коркунучуна жетти. Бир кезде дүркүрөп турган бул имарат бүгүнкү күндө ужас жанрындагы, же болбосо коркунучтуу бир кинолорду тарта турган жайга айланды. Дал ушундай жайга айланышына кимдер себепкер жана мындан аркы келечеги эмне болот? Мен Кутман Маматазимов кенен иликтеп берем. Үстүнөн суу тамып, ичи ар кайсы жери көлмөк боло баштаган экен. Мындан тышкары бул кире бериш жагына өз алдынча курулуш жүргөнүн дагы көрүүгө болот. Азырынча кожоюндарынан эмне максатта курулуш жүргөнүн биле албадык, бирок негизинен тарыхый жайга өз алдынча курулуш жүргүзүүгө мыйзам жол бербейт. Имараттын ичинде бир убактарда айымдардын кандайдыр бир клубу иштегенин көрүүгө болот. Мындан тышкары акча алмаштыруу жайлардын калдыктары, үйүлгөн кагаздар кезегет. Айтор бүгүнкү күнгө чейин бул имарат эмне гана кызматтарды кылбаганы байкалат. Алгач дал ушул талкаланган имараттын баштапкы тарыхына, гүлдөп дүркүрөп турган бир мезгилине кыскача токтололу. Имарат 1947 жылы ишке кирип, 1956 жылы эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсү аталышын алган. 70-80 жылдары архитектуралык жактан жасалгасы көркүнө келип, бакчасында жүзүм зары, багдарактын 15, гүлдөрдүн 20га жакын түрлөрү өстүрүлүп, көлмөсүндө чанда кездешүүчү турналар, ак куулар багылып турган. Дал ошол кооз жайда жаштыгынын көз ирмемдери өтүп калган журналист, жазуучу Дүйшөнбек Керимов өткөн күндүн элестерин эскерип отурду. Бул Кыргызстанда эмне өндүрсө, ошонун баардык түрүнүн ошол эталону, үлгүсү турар эле ошол жерде. Мына завод фабрикалардан чыккан ошолордун маалыматтары, ошолордун продукциялары, товарлары, ошонун баары үлгүлөрү турат.
анан бүт ошо түшүндүрмөлөр менен жана энциклопедия сыяктуу. Ошо малдын түрү тирүү турчу. Тирүү жана асыл тукум жылкылар, асыл тукум уйлар ошол жерде тирүү багылып турчу. Көрдүңүзбү? Өзүнчө эле зоопарк. Канаттуулар ал эмес, тоок фермалар, тооктордон өдө, жумурткаларынан өдө, ошонун баары тирүү турар эле да, жарыктык. Союз таркагандан кийин мамлекет инвесторларды колдоп, экономиканы өстүрүү үчүн Бишкектин түштүк тарабында эркин экономикалык зонаны түзгөн. Эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсү өткөн жай ошол эркин экономикалык аймактын курамына кирет. 1997-жылы Кыргыз өкмөтү аны кореялык бизнесмен Ли Джон Бекке берген. 2002-жылы эркин экономикалык аймак Борбор Азиялык корпорациянын президенти Ли Джон Бек менен келишимди кайра караган. Анда көргөзмө өткөн имараттын ижара мөөнөтү 26 жыл деп көрсөтүлгөн жана корпорация аны оңдоп түзөп пайдаланышы керек болчу. Булар аренда алганда милдеттемеси муну оңдоп түздөп, муну чоң көргөзмө борборлук иштетүү боюнча милдеттеме алган. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө мына 17 жылдын жүзү болуп атат. Оңдоп түзөлүп тургай кароосуздуктан талкаланып жок болуу абалына жетип калды да. Бул дагы бир нерсесин баса айтып кетип турган нерсе, бул биздин тарыхый курулуштардын тизмесине кирген негизги зданиялардын бириси. Бул жерде тарыхый мааниси бар курулуш болуп эсептелгенде, бул атайын мамлекеттик тиешелүү органдын уруксаты менен оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүш керек. Булар бул талапты аткарган эмес, башында оңдоп түзөө иштерин жүргүзөбүз деп, муну бузууга чейин барган, айрым туура эмес суракка кошуп жалган, бирок аны дагы ишке ашкан эмес, ошо менен талкуулоонун алдында турат. Бул калымына сактап калуу эмес, аны да бузууга дагы өтүшкөн. Бүгүнкү күнгө чейин Борбор Азиялык корпорация эч бир оңдоп түзөө жүргүзгөн эмес. Ал турсун ижара акысы, коммуналдык чыгымдар да төлөнбөй келатат. Мамлекетке баш аягы 5 миллион сомдон ашуун карзы бар. Бүгүнкү күнгө чейин көргөзмө өтчү имарат үчүн мамлекетке 1 тыйын ижара акысы төлөнүлөк. КАКтын жалпы карызы 5 миллион 614 747 сомда. Анын ичинен бизге карыздары сууга 30.916 сом, телефонго 12.037 сом, отопленияга 999 сом 59 сом, льготный налогообложенияга 250 сом 630 сом, анан арендага болсо 4 миллион 322 сом 103 сомда бизге ушу данный момент карыз. Өз милдеттемелерин аткарбаганы жана карыздарын төлөбөй жатканы үчүн эркин экономикалык аймак Борбор Азиялык корпорациясын сотко да берген. Бирок сот отурумдан отурумга жылып создук эле келатат. Эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсү өткөн имаратты эмнеге киреше табуучу булакка айландырбай, же мамлекетке өткөрүп бербей кармап жатканын суроо үчүн Борбор Азиялык корпорациясынын президенти Ли Джон Бек мырзанын кеңсесине да барып көрдүк. Бирок байланышууга мүмкүн болбоду. Биз азыр Орто Азиялык корпорациянын президенти Ли Джон Бек мырзага өзүнө жолугам деп келгенбиз, бирок кабинетине жок экен. Азыр анын орун басарларына жана керектүү жетекчилерге кайрылган аракет кылып көрөбүз. Мы с 5 канала, журналисты, мы хотели, у нас есть несколько вопросов к господину Ли Джон Беку по поводу ВДНХ, экспоцентра. Кто-нибудь может комментировать, зам или соответствующий руководитель? Нет? А ее контакт можно? Телефон, номер, контакты. Ну, контакты только у него, у нас нет контакта. Вы не знаете, да? Түштүк кореялык бизнесмен Ли Джон Бектин өзүн көпчүлүк билбегени менен анын ысмы Кыргызстанда бир нече жылдан бери таанымал. Кореялык ишкер 23 гектар жерде ижарага алганы менен ага Фламинго паркын жана Банк Азия имаратын гана куруп калган жерди өзүштүрбөгөндүктөн эркин экономикалык аймактын жетекчилиги 2012-жылы 18 гектарды кайтарып алган. Буга макул болбогон Ли Джон Бек Кыргыз өкмөтүнө карата Москвадагы соода өнөр жай палатасынын алдындагы арбитражга 23 миллион доллар доо менен кайрылып жеңип алган. Бирок Кыргыз өкмөтү буга макул болбой атып, соттун кийинки баскычында утушка ээ болду. Ошол кездеги эркин экономикалык аймактын директору Орозбек Нусувалиев көргөзмө өткөн имаратты мамлекетке кайтарып алынаарын айтканы менен бүгүнкү күнгө чейин ал кореялык бизнесмендин колунда. Корпорация менен байланышып, буну кайра мамлекетке кайтаруу маселесин коюп атабыз, бирок бүгүнкү күндө булар жеке кызыктардын негизинде ар кандай шылтоолорду айтып,
бул маселе толук күндө чечилет. Бирок биздин бүгүнкү күндө Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясынын негизги максаты муну мамлекетке кайтарып, бүгүнкү күндөгү улуттук көргөзмө борборунун калыбына келтирүү. Муну башкы дирекциянын карамагына өткөзөбүзбү же Маданият министрлигинин карамагына өткөзөбүзбү, анын айырмасы жок, негизгиси мамлекетке кайра кайтарып алыш керекпиз. Ушул маселени биз азыр көтөрүп атабыз. Себеби өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул тарыхый бир курулушту жок кылуу алдында турабыз. Ошон үчүн сактап калышыбыз керек. Мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук боюнча инспекция буга чейин 70 түрдүү породадагы дарактардын кыйылганын, мыйзамсыз курулушка жер төлөө казылганын аныктаган. Актылар түзүлүп, айыппулдар чегерилгени менен анын жыйынтыгы али күнгө чейин белгисиз. Азырынча ичиндеги архитектуралык баалуулуктар канчалык бузулганы же чыгарылып кеткени али эсептеле элек. Ли Джон Бек Түштүк Кореяда алдамчылык боюнча буга чейин соттолгондугу тууралуу да басылмалардын жазып чыкканы бар. Улуу Ленин атабыз бизде өстүргөн капасыз деп илгери Ленин деген инсанга арналып не деген ырлар жаралган эмес. Мындан тышкары анын эстеликтери дайыма арчып тазаланып, сүрөттөрү үйдүн төрүнөн орун алчу. Бүгүнкү күндө дал ушул Ленинин эстелиги дагы мына мынтип урай баштаган экен. Мындан тышкары илгерки Кыргыз СССРинин герби дагы өзгөртүлүп, анын асты Кыргызстан, Корея деген жазуулар менен толукталыптыр. Мынтип Кыргыз СССРинин гербин Кыргызстан, Корея деп жазып коюп, имаратты иштетпей кармап олтургандан чын-чынында Ли Джон Бек мырзага деле кызыкчылык жок. Бирок имарат толугу менен урап бүтүп, тарыхый жайлардын тизмесинен чыкса гана пайда алып келиш ыктымал. Буга чейин тарыхый мааниси бар Нарын рестораны эскирип баалуулуктарын жоготту деген негизде кытайлык компанияларга берилип кеткени маалым. Эгер жакын арада Кыргыз бийлиги чечим кабыл алып, жок дегенде чатырын алмаштырып калбаса, биз сөз кылып жаткан имарат да дал ошол жол менен жок болушу толук ыктымал. Муну ошондой акыбалга алып келип, кыйрабай турган акыбалга алып келип, анан ошол менчиктештирет да. Эми муну орай айтканда жакшылык көрбөсүн дейбиз. Акаев доору 15 жылдыгы талкалады. Бул согуш учурунда да мындай акыбалга келген эмес. Көргөн биз ошого күбөбүз. Эми жанагы коммерцияга илешип калган гана борбордогу имараттар соо калды. Аларды дагы бөлүп жанагыдай сум сыяктуу түйүндөр соо калды да. Калганын баары ушундай акыбалга алып келбедиби? Баарын алып келди да. Эми ушул ВДНХ бул кыйрай турган жер архитектуралык кооз болчу иши. Адатта мамлекеттик деңгээлдеги көргөзмө иш-чаралар борбордук аянтта чатырлар тегилип өткөрүлүп жүрөт. Министрликтер ар кандай семинар, форум, жарманка жана көргөзмөлөрдү өткөрүүдө имарат таппай жүргөндөрү да бар. Өкмөт мүчөлөрү аймактарды өнүктүрүүнүн, санариптештирүүнүн жол-жолдорун, айла амалдарын талкуулаш үчүн отелдерди ижарага алып, жыйын куруп жүргөндөрүн да көрүп жүрөбүз. Аларга мамлекеттин өзүнүн укмуштуудай кенен жана кооз имараты мынтип кароосуз жатканын, болгону аны оңдоп түзөп, заман талабына жараша реставрациялап койсо болоорун эске салуу менен бул жолку берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кутман Маматазимов, Исмат Ибрагимов, Автосереп, 5-канал. Алдыда кабарчыбыз айткандай, ири көргөзмө жарманкелер үчүн ылайыктуу ушундай кооз имаратты мынтип кароосуз калышы албетте өкүнүчтүү. Бул имаратка байланышкан талаш оң жагына чечилип, ал оңдоп түзөтүлүп, кайрадан мамлекет эл үчүн кызмат кылсын деген тилек менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер Автосереп маалымат аналитикалык программасын көрдүңүздөр. Аны мен Шайырбек Эркин алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө бакубат туруп бардан болуңуздар.